ведомстволук квартираларды менчиктештирүүгө жол бербейби? Жалпы мыйзамдарда. Саламатсызбы, Исхак Абсаматович. Азыркы мезгилде маалымат берип кетейин. Бизде жалпысынан ведомстволук берилген квартиралардын саны 1038 да. Анын ичинен 180 бул кызматтык квартиралар, 858 муктаж болгондорго берилген. Азыркы мыйзам боюнча эгерде кызматкер иштеп атып, 20 жылдан ашык иштеп, анан кийин пенсияга кеткен болгондо, бул мына 858 квартира берилген, бул өзүнүн менчигинде калат. Бул 180 квартира, бул служебный деген, бул ар бир аймакта бизде квартиралар бар, бияктан барып иштеп кеткен кызматкерлерге берилет, убактылуу жашаганга эле. Алар приватизация болбойт. Мына мыйзам менен келсек, бул мыйзам акы берип атат. Эгерде 20 жыл иштесе кызматкер, ал квартираны сатып алганга, өзү остаточный стоимость менен сатып алганга право берип атат да. Мен сураганым, мен билишим боюнча бүгүн деле мыйзам приватташтырууга жол берет. Ведомстволук квартирада жашаган кызматкерге, мамлекеттик кызматкерге. Ошол норма жетишпейт окшойт, сиздерге? Жетишпейт. Азыркы убакта мыйзам боюнча только пенсияга кеткенден только приватизация. Азыр биз 20 жыл иштесең, уже приватизацияга жол берилип ачылып атат да ушу мыйзам. Экинчи суроо. Бул жерде мисалы үчүн фин полицияда 5 жыл иштеп, бажы кызматта 5 жыл иштеп, милицияда 5 жыл иштеп, анан ГКНБде 5 жыл иштеп, ошо ГКНБде квартира алып калды. Ошол квартирага алганга ээ болобу? Мурункулар эсептелеби? Бүт стажым бар тең правоохранительный органда болсо 20 жылда болот. Правоохранительный органдар. Болот. Дагы койтолуп коем. Мисалы үчүн ал депутат, министр МВДде иштеп, депутат болгондон кийин стажы кете берет да. Кийин квартирага. Мен айтканым, биз азыр жакшы иштер болуп атат, укук коргоо органдарга квартиралар курулуп атат, берилип атат. Бирок 10 жылдан кийин түгөнүп калат алар. Алар менчик болуп кетет, туурабы? Кызматтык батир деген түшүнүк башкача болуп калат да. Ошон эң негизги приватташтырууга, сатып алууга мүмкүнчүлүк берип атабыз ушул долбоор менен азыр. Кайсы баада? Курулган баадабы? Же ошол 20 жылдан кийин убакыт келген мезгилде бааларга карайбы, рынок багабы же остаточный деп. Ушуну айтып койсоңуздар. Исхак Абсаматович, бул биз бир сыра карап чыктык, бул остаточный стоимость деп коет. 2015 жылы курулган 106-серияда квартираны санап келсек, болжол менен 90 000 сом болот экен да, остаточный стоимость. Азыркы күндө выкуп болсо. Жок, андай карасаңыз, мисалы үчүн Бишкектин борборунда 50 жыл мурда курулган квартиралардын баасы $50 000 болот да. Кирпичине карабастан, лайына карабастан, бетонго карабастан. Мен айтканым, балким бул жерге бир норма кошуп койсо кандай болот? Жанакы ошо ведомстволук комиссиянын чечими менен бааны коюп бергенге мындай бир реализация закону, мен ушуну ойлоп атам да. Негизи норманы колдойм мен, маселе жок. Бирок кийин силер ушул мыйзам кабыл алып күчүнө кирип аткан мезгилде силер даярдуу болушуңар керек да. Кантип бересиңер квартираны? Кайсы баада бересиңер? Менчик өтөбү же түбөлүккө калабы? Ал көзү жумуп өтүп кеткенден кийин балдарына өтөбү, право наследования. Ушул нерселерди силер алдын алып койсоңор, ошондо биздин кызматкерлерибиз. Экинчи окууда берсеңиз карап чыгалы. Пожалуйста, ошо көңүл бургула, кийин министр чече турганын кылып койгула да. Ошол пикирим эле калуу тилектерим бар. Рахмат.